Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында колдонулган терминдердин маселеси аталышындагы конференция мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан уюштурулуп, Ош мамлекеттик окуу жайында өттү. Ага илимпоздор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана каладагы мекеме ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын айтымында өлкөдө терминдерди кыргызчалоо жана аларды колдонуу боюнча иш-аракеттер алгылыктуу иштеп жатат. Анткени атайын кыргыз энциклопедиясы жана терминология борбору түзүлгөн. Анын курамындагы илимпоздор терминдердин колдонулушу боюнча 10 басылманы чыгарууга жетишти. Алар курулуш, ички иштер, салык жана саламаттык сактоо өңдүү тармактар үчүн иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө ылайыкташкан. Азыркы тапта учурда дагы 8 тармак боюнча терминдер каралып, азыр терминология комиссия тарабынан иш жүрүп атат. Бул дагы бир ошо терминология жаатындагы чоң иштердин бири, себеби быйыл жазында жогорку кеңеш тарабынан демилгеленген бир чоң иш башталды. Юридикалык терминдердин бирдейлешкен сөзүн түзүү боюнча. Анан ошол иш азыр учурда жүрүп атат. Терминдер боюнча басылмалардын ичинен медицина тармагы боюнча китебин медицина илимдеринин кандидаты Абдасбек Эшпаев түзгөн. Айтымында 6 жылга жакын убакыт аралыгында аталган тармак боюнча 10 000 терминди кыргыз тилине которулган. Ал дарыгерлер үчүн колдонууга ыңгайлуу, анткени ар бир термин түшүндүрмөсү менен жазылып чыккан. Мисалы гипофиз, бул латын тилиндеги сөз термин. Мунун кыргыз тилинде деле гипофиз деп аталат. Бирок түшүндүрмөдө мээни өсүндүсү, ички секрециянын борбордук бези, гипофиз мээнин төмөн жагында негизинде башка айтканда баш сөөктүн түрк ээрчесинде орун алган мээнин төмөнкү өсүндүсү болуп эсептелет деп түшүндүрмө ошо кетип атат. Медицинада көп кездешкен терминдердин кыргызча, орусча аталышы деген сөздүк чыгарылды. Мен ойлойм, ушул сөздүк жалпы биздин медицина кызматкерлерине, айрыкча докторлорго жардам берет деп аракет бар. Мындан ары уланта бермекчибиз. Ошондой эле конференцияда биргелешкен терминдердин сөздүгүн түзүүнү жана дагы аны күчөтүү зарылдыгы айтылды. Бир термин болобу, эки термин болобу, кандай адиске тиешелүү терминдер болгондо бизде талкуу болот да. Анан биздин терминкомдун курамында негизинен 19, өзүм менен 19 бир катчыбыз бар. Юристтер, экономисттер, архитекторлор, медицина илимдери боюнча биздин мыкты профессорлор бар. Салык кызматында, салык саясатын элге жайылтууда элден талап болууда. Кыргыз тили, мамлекеттик тилдин колдонулушу, ал терминдердин элдерге түшүнүктүү болушу аябай маанилүү. Бизде негизи ошол бирдиктүү терезелер аркылуу элдер менен иштөөдө эң негизи ошол кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү. Элдерге ошол эле кезде түшүнүктүү жана жакшы мындай кызмат көрсөтүү негизги максатыбыз болуп эсептелет. Ошондуктан бул комиссиянын пайдасы бизге дагы тиет деген терең ишеничибиз бар. Илимий конференциянын соңунда бардык тармактын, мекеме ишканаларынын өкүлдөрү мамлекеттик тилдин актуалдуулугу жана иш кагаздарында практика жүзүндө терминдердин кыргыз тилинде которуудагы көйгөйлөрү боюнча ой пикирлерин ортого салышты. Ошондой эле которулган терминдерди биргелештирүү зарылдыгын талкуулашты. Анткени кыргызча терминдерди колдонуу мамлекеттик тилде өнүктүрүүдө салымы чоң. Самара Асанова, Мунарбек Ардыбек уулу, ЛТР Ош шаары.